Токтогул районун өнүктүрүү долбоору. Токтогул районун кантип өнүктүрсө болот деген кыялыбызды ушул долбоор аркылуу билдирүүнү чечтик. Туризм Кыргызстандын экономикасынын приоритеттүү тармактарынын бири. Ички жана эл аралык туризмди өнүктүрүү үчүн өлкөнүн табыгый, рекреациялык жана экологиялык потенциалы бар. Бул концепцияны ишке ашыруу үчүн төмөнкүлөр керек. Токтогул районунун инфраструктурасын өнүктүрүү жана аны дүйнөлүк туристтик аймакка айландыруу, экологиялык аймакты түзүү, Токтогул бренди менен дүйнө жүзү боюнча экологиялык продукцияны өндүрүүнү жана экспорттоону баштоо, кайрак жерлерди өздөштүрүү, жумуш орундарын түзүү, өнүктүрүү борборлорун ачуу, таза энергияны өндүрүүнү баштоо. Токтогул районун өнүктүрүү долбоору элдин туристтик кызмат көрсөтүүлөргө болгон муктаждыктарын канааттандыра ала турган, киреше алып келе турган жана жаңы жумуш орундарын түзө ала турган экологиялык жана социалдык багыттагы, жогорку кирешелүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү туризм индустриясын түзүүгө багытталат. Бул кыялды ишке ашыруу үчүн төмөнкүлөр керек. Токтогул аэропорту. Токтогул районуна аба аркылуу келүүнү чечкен чет элдик туристтерди тартуу үчүн аэропорттун курулушу маанилүү роль ойнойт. Анткени ал улуттук, аймактык жана жергиликтүү транспорт системасынын негизги компоненти болуп саналат. Токтогул районунун Жаңы жол айыл өкмөтүндөгү кайрак жеринде жаңы аэропорт куруу зарыл. Анын жалпы аянты 55 гектарды түзөт. Токтогул районунун жаңы аэропортунда жеңил моторлуу учактарды ишке киргизүү пландалууда. Ошондой эле бул жеңил учактарды башкара турган учкучтар мектеби түзүлөт. Бул туристтер үчүн Токтогул районунун кооз тоо пейзажынан ырахат алууга мүмкүндүк берет. Маданият паркы. Токтогул шаарынын чыгыш кире беришинде жаңы Токтогул Сатылганов атындагы Маданият паркы курулат. Ал жерде таланттар өрөөнү болгон Токтогул районунун инсандары менен тааныштыруу максатында Ош Бишкек жолунан өткөн жүргүнчүлөргө жана туристтер үчүн курула турган парк. Бул парк Токтогул шаарынын кире беришинде. Токтогул Сити. Токтогул районунда Жаңы жол аймагында жайгашкан жаңы Токтогул Сити шаарын куруу пландалууда. Бул шаарда экологиялык тазалыкка жана анын тургундары үчүн ыңгайлуу жашоого көңүл бурулат. Шаарда соода жана бизнес борборлору, ошондой эле шаар тургундарына медициналык жардам көрсөтүү үчүн өзүнүн санавиациясы бар клиникалар курулат. Кыргызстандын 7 облусунун студенттери үчүн ыңгайлуу жашоо шарттары менен спорт аянтчалары жана китепканасы бар заманбап студенттик шаарча курулат. Ал эми илим изилдөөчү борборлор жаңы ачылыштарды жасоого чоң өбөлгө түзөт. Токтогул шаарынын жүрөгүндө шаардык футбол стадиону жайгашат. Ал өлкөнүн бардык аймактарынан футбол күйөрмандарын тартат жана футболчулар үчүн да, күйөрмандар үчүн да көңүл ачуучу маанилүү жайга айланат. Токтогул шаары жашоо, окуу, иштөө жана эс алуу үчүн эң сонун жер болот. Орток жайыты. Токтогул районунун бардык жаратылышы көрүнө турган бийиктикте жайгашкан орток бийиктигине жаңы эс алуучу жайды салууну көздөп жатабыз. Ал жер туристтер жана жергиликтүү тургундар үчүн эс алып, жаратылыш менен суктануучу жайга айланат.
өнүктүрүү борборлору. Токтогул районунун ар бир айыл өкмөтүндө билим борборлорунун тармагы ачылат. Жаштар бул уникалдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, программалоо, тил жана көркөм өнөр курстарынан өз келечегине жол салышат. Токтогулдун жаратылыш байлыгы, табигый продуктуларды экспорттоо потенциалы. Токтогул ар түрдүү жаратылыш ресурстарына бай. Бул Токтогул бренди менен табигый продукцияны экспорттоого чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Балык чарбасын өнүктүрүү. Көлөмү 19 миллиард куб метрди түзгөн Токтогул суу сактагычын мөңгү суулары толуктап турат. Ал жерде сазан, карп, форель жана осетр балыктары бар. Белгилей кетсек, осетр балыктарынын икрасы абдан жогору бааланып, бүгүнкү күндө 1 килограмм үчүн $1000 жакын акча алууга болот. Бул балык чарбасын өнүктүрүүгө жана жумуш орундарды түзүүгө чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мөмө жемиштерди өстүрүү. Бул жерде мөмө жемиштердин ар кандай сорттору эгилип, климаты жакшы болгондуктан аймакта шабдаалы, өрүк, инжир, хурма, анар өсөт. Бүгүнкү күндө Өзбекстан менен жүзүмдүн көчөттөрүн алып келүү боюнча келишим түзүлдү. Келечекте чоң көлөмдөгү ресурстарга ээ болгон аймак органикалык жүзүм экспорттой алат. Бош жаткан 10 000 гектар жерибизди жашылдандырып, жүзүм тиккенге ыңгайлуу жер. Мөмө жемиштер пестицидтерди жана башка зыяндуу химиялык заттарды колдонбостон өстүрүлөт. Дары чөптөрдү жана Токтогул балын экспорттоо. Аймактын жайкы гүлдөрүнүн жыты жагымдуу болгондуктан Токтогулдун балы эң жыпар жыттуу бал деп аталат. Бул сортто диастаздын саны жогору болгондуктан аны дүйнөлүк деңгээлдеги бал кылат. Аймакта 1000ден ашык дары чөптөр өсөт. Биз аларды плантация жолу менен көбөйтүп, дүйнөгө экспорттоону баштадык. Токтогул району өзүнүн табигый продукцияларын Токтогул бренди менен мөмө жемиштерди, балыктарды, бал жана дары чөптөрдү таза түрүндө экспорттоону көбөйтүү менен эл аралык рынокко чыга алат. Таза электр энергиясын өндүрүү. Токтогул суу сактагычына Торкент, Узунакмат, Чычкан жана эң ири Нарын дарыялары куят. Жана бул аймакка 30дан ашык чакан гэстерди курууга шартыбыз бар. Мындай энергияны алуудан улам аймак экологиялык жактан таза жерге айланат. Мини гэстердин курулушу электр энергиясын экспорттоону өнүктүрүү үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Жаңы жерлерди өздөштүрүү. Сары Тала аймагына суу жетишсиздиктин айынан азыр кургакчылык болуп жатат. Ал аймакка суу жеткизүү долбоорун иштеп чыгып, жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылып, жакшы түшүм алууга болот. Чычкан капчыгайы. Токтогул районунда Алабел ашуусунан кийин Кооз Чычкан капчыгайы жайгашкан. Чычкан капчыгайынын кире беришинде жаңы арка орнотулат. Жолоочуларга кофекана, намазкананы камтыган келечектеги Чычкан эко паркы жаратылышты сүйгөндөр үчүн эс ала турган жайга айланат. Бул жердин Кооз табиятын туристтерге көрсөтүү максатында асма жол куруу пландалууда. Асма жол сизди 1000 метр бийиктикте жайгашкан мейманкана жана ресторанга алып барат. Жана капчыгайдын табигый жаратылышы менен суктанганга мүмкүнчүлүк берет. Токтогул пляжы. Токтогул суу сактагычынын түндүк жээгинде пляж жайгашат. Бул сууда сүзүүнү жакшы көргөндөр үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Бул жерде пляж сезону майдын аягынан сентябрдын ортосуна чейин созулат.
Токтогул шаары. Борбордук Азиядагы эң маанилүү болгон Токтогул суу сактагычынын түндүк жээгинде Токтогул шаары жайгашкан. Токтогул шаарын өнүктүрүү долбоорунун алкагында эски шаардын ордуна жаңы эко шаарын түзүүгө муктаж. Ал заманбап технологияларды жана экологиялык стандарттарды эске алуу менен түзүлөт. Шаардагы эски базардын ордуна жаңы соода көңүл ачуу борборун куруу зарыл. Ал жерде кинотеатрлар, кафе-ресторандар, көңүл ачуу жайларын камтыйт. Ал эми жанындагы парк жашоочулар менен туристтер үчүн эс алуучу жайга айланып, анын ичинде сейилдөө жана иш-чараларды өткөрүү үчүн аянтчага айланат. Ошондой эле парктын жанында падышалар өрөөнү тарыхый жана маданий музейин түзүү пландаштырылууда. Ал музей Кыргыздын сыймыктанган инсандарын, каада салтын жана биз сыймыктанган тарыхын таанытат. Долбоордун алкагында шаардагы спорт маданиятын өнүктүрүү үчүн заманбап спорт комплекси курулат. Шаарды кесип өткөн Ош-Бишкек трассасында айланма жол курулуп, ал жерге Токтогулдун көркүн ачкан чоң комуз эстелиги тургузулуп, комуз Токтогул шаарынын атактуу символикасы болуп калат. Жаңы шаарды өнүктүрүүдө бул уникалдуу аймакта жаратылыштын кооздугун сактоо жана көбөйтүү үчүн туруктуулукка басым жасалат. Токтогул районун өнүктүрүү долбоору амбициялуу жана келечеги чоң программа болуп саналат. Билим борборлорун ачуу, ал заманбап инфраструктура, анын ичинде аэропорт жана билим борборлорун түзүүдөн тартып, аймактын жер-жемиштерди жана жашылчаларды өстүрүү, балык чарбасын өнүктүрүү жана таза электр энергиясын өндүрүү сыяктуу жаратылыш ресурстарын сактоого чейинки өнүгүүнүн ар кандай багыттарын бириктирет. Бул долбоор Токтогул районун өнүктүрүү боюнча кыялыбыз. Биздин максат бул аймактын потенциалына көңүл буруп, Кыргызстандын гана эмес, бүткүл дүйнөдөгү башка аймактарга үлгү боло турган экологиялык жактан таза жана туруктуу өнүгүп жаткан аймакты түзүү. Биздин долбоор Токтогул районунун өнүгүшүнө чоң салымын кошот деп ишенебиз.